Бүгін 24 ноябрда Кыргыз Республикасының Министрлер кабинетінің төрағасының орынбасары УКМК төрағасы Камчыбек Ташиев ушул жылдын март айында 3 эмди болгон Жалал-Абад шаарынын тургуну Айбек Ахметов жана Фатима Исматовалардын үй бүлөсүнө өлкө башчысы Садыр Жапаровдун атынан 500 000 сом акчалай белек жана мамлекеттик ипотекалык компаниянын Жалал-Абад шаарында курулуп жаткан батирлерден 3 бөлмөлүү батирди кезексиз берүү сертификатын тапшырды. Жақсы болдур, куттуктайм силерди. Мына 3-4 балаңар бар экен, уже 7 болупсуңар, чоңоюпсуңар, көбөйүпсүңар, десолту болгула, мына да көбөйө бергиле. Мына президентибиздин атынан сизге 500 000 сом, бул сизге, бул балага бермеңиз. Сизге болсо мына гектен очередсиз 3 комнаталык квартира. Жалал-Абад. İşinizde olsun, destek olsun, жақсы жүрүңүздөр. Рахмат, işinizге ийгилик болсун. Жақсы, балдар жакшап чоңойду бергиле, балдар. Кызым. Канча жыл, канча кыз болду? 3 оол, 4 кыз болду. Мына кызым, кел, мына. Мына, кыздар, мына кызым. Мына, бул сага машина, мына кызым. Сага машина, мына. Батыр кеме? Мухаммед? Молодец. Қолды берчі? Жақшылап, молодец. Жақсы жүргін, Десі олықла, жақсы жүргін. Шегер келікті болсын. Балдай жақшылап баға бергіле, Құдай бұйырса, бары жақсы болады. 2 ұл, 1 қыз 8 мартта төрөлдү. Үй шартым, шу өзім 2 әкем бар, ошы әкелерім салып берген үйде жашайым. Апаммен жашайым. Негіз аз 7 балам болды, 3 ұл, 4 қыз. Генерал Камчыбек Кыдыржаевичке чоң ыраазычылыгын билдирем. Үй бүлөбүз атынан президенти Садыр Жапаровго ушундай шарттарды кылып берди. Аябай кубанычтабыз. Бул үй бүлө өздөрүнүн жеке турак жайы жок болгондугуна байланыштуу ата-энесинин үйүндө көпчүлүк болуп жашап келгенин айтат. Үй сатып алууга мүмкүнчүлүгү жок болгондуктан Камчыбек Ташиевке кайрылган жана кыска убакытта кайрылуусу кабыл алынган. Учурда Ахметовдордун жалпы 7 баласы бар. 3 эмдин 2-сү уул, 1 кыз. Айбек Исабеков, Замирбек Тойчубаев, Регион.